Ачуу калтыруу кандай жаман нерсе. Бүгүн көптөгөн келген адамдар, молдокелерге 90% келген адамдардын бардыгы ачуу үстүндө талак берипмин, ачуу үстүндө урушуп кеттим, ачуу үстүндө басып кеттим деген сөздөрдү көп айтышат, көп угабыз. Ачуу урматым Усман Биртуган. Бирок айтыла турган дагы бир маселе, аялдардан дин кызматкерлерине, молдокелерге, имамдарга аялдардан көп артышат. Күйөөм той козду, иче берип башыма келди. Өзүм эле ушундай огородко чыгып өзүм ташып алсам дейм, бирок балдарым үчүн жашап жатам. Күйөөм бакпайт, карабайт, маани бербейт. Ушундай маселелер өтө көп. Чындыгында урматтуу Биртугандар, бул нерсе өтө өкүнүчтүү. Дамылlardan бирөөсү айтат, 2 жаш ажырашамын деп келди. Үйлөнгөнүнө эми 15-20 күн болуптур. Эмне үчүн ажыраш? Максат эмне десем, аялы сабырлап туруп сүйөсүмбү десем, мени сүйөм деп айтпай жатат. Ошон үчүн ажырашабыз деп келдик. Ажыраштын жол жоруктарын айтсаңыз, талакты кандай кылабыз деп ошентип кептир дейт. Жигитке карап, бол, сүйөмүн деп айт дедим дейт. Мен сени сүйөм дейт. Эми сен дагы айт. Ошентип жараштырып койдум дейт. Кээ бирөөлөр жаш кыял кеч. Өчөшүп алган. Аялга өчөшүү акмактык. Аялга өчөшүү болбойт. Урматтуу Усман Биртуганым, бул аял, аялуу, аярлоо деген сөз. Кордоо, жек көрүү, сөгүү, уруу деген эмес. Аманатка кыянат кылба, жооп бересиң. Жүктөлгөн сага жашоодогу эң күчтүү аманат бул сенин аялың. Азыркы күндө таква кем? Таква урматымыздан тоташага кетип алып, өңкүрдө күнү-түн ибадат эмес. Таква баягыдай жупуну кийинген эмес, жыртык кийимдер кийген эмес. Таква ким? Үй бүлөсүн караган, эч кимге муктаж кылбаган. Аялын бирөөнүн огородунда иштетпей, үйүндө кандыша кылып, өзү барып бирөөнүн огородунда иштеген. Чыныгы таква ким? Үй бүлөсүн караган, башкага муктаж кылбаган. Азыркы күндө ошондой дейт такваны алымдарыбыз. Бул жаш жигиттердин, жаш жубайлардын дагы 10 жыл болду. 10 жылдан өтүп калды. 10 жылдан бир аз ашкан баш кошкондоруна. Бирок бул күйөөсү туура эмес көз карашта, аялына жакшы маани бербейт, карабайт, сөгөт, турат. Бирок аялы сабыр менен күйөөсүнүн кызматын кылат, эмне десе айтканын кылат. Байкуш аял эркектерге ошо ичип кете албайт экен да. Мага баары деп, жүз куй деп магазинге чыгып ичип кете албайт экен байкуш. Балдарын ойлойт экен, балдарын сүйөт экен. Аллах ушунчалык мээримди, күчтүү берип коюптур, балага каратайын. Атага кээ бир аталарга баары бир экен. Баш ооруп кетти деп ичип кетет. Ишим жүрүшпөй калды деп алкып кетет. А байкуш эне тыйынын тыйынга коюп баласын чоңойтот. Ооба, урматтуу Усман Биртуганым. Булардын да баш кошконуна 10 жылдан өттү. Күйөөсү жаман мамиле кылганына карабастан аялы кызматын кылат. Күндөрдөн бир күн бул ойлонду. Аялы өзүнөн жашыраак аял алып күйөөсү жашап жаткан, кыянат кылып жашап жатканын дагы билет. Бирок ошого карабастан сабыр кылып жашады. Күндөрдөн бир күн бул күйөөсү 3 жанды кыйнап не кылам? Бирөөсүн кетиришим керек деп, аялга талагын берип, ажырашамын деп үйүнө келет. Келип сандыкта бардык документтер сакталган сандыкты ачып, мурда көрбөгөн бир папкага көзү түшөт. Папканы ачып караса, врачтар, докторлор жазган
табиптер жазган анализдин кагаздары, дары-дармектердин тизмектери бардыгы бар. Бирок өзгөчө бир тизмеги көзүшөт. Ал жерде жыйынтык сөз 6 айдан 18 айга чейин жашайт, өмүр калды деген жазуу бар эле. Ошондо чындап билди аялын сүйүшүн, аялын чындап жакшы көрүшүн ошондо билди. Себеби акыркы күндөр аялы ар бир таңда бир сөз чыгарып алган өзүнө. Бүгүн бир таң атты, бүгүн эң бактылуу адам болуп жашаймын деп аялы күн сайын өзүнө айта турган болду. Көздөгөн өлтүргөн жашагып, аялын чындап сүйүшүн, эми чындап бир жан жоготушун билип, эңсеп, эстеп, өтө кайгырып, Аллахым, менден бул жанды алба, меникин ал деп жалынышты баштады. Бирок кеч эле. Аялына жакшы сый, урмат, мамилени бардыгын жакшысын кылды. Бирок тилекке каршы 2 ай эле жакшы жашашты булар. 2 ай гана жакшы жашады, 2 айдан кийин аялы көз жумду. Жерге коюп келет экен, өтө кайгырып, ыйлап, сыгылып, бирок кеч. Эч бир нерсеге маани жок, эч бир нерсеге кызыгуу жок. Чындыгы бакты өлдү себеби. Ал аялын жөн эле көмүп келген жок, ал өзүнүн бактысын барып көмүп келди кабырда. Ошентип урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн дагы өзүнүн бактысын билбей жүргөндөр өтө көп. Өз бактысын өзгөдөн башкадан издеп жүргөндөр өтө көп. Гүлдөй аялына кыянат кылып жүргөндөр көп. Кадырын билбегендер көп. О, эркек, көзүңдү ач. Жооп бересиң. Жооп өтө каттуу болот. Өтө оор болот. Азабы күчтүү болот. Бул эркек тагын бактысын көмүп келди. Үйдө сыгылып, кайгырып, 10 жыл болгон күнүдөгү, үйлөнгөнүн баш кошконуна 10 жыл болгон күндөгү жазган каттарын эстеп, ошону издеп табайын деп аялынын жастыгынын астынан катты тапты. Катта өмүрүмдүн акырына чейин өмүрлүк жолдошум менен бактылуу жашап өтсөм деп дуа тилектер жазылыптыр. Кийин бул өзү жазган катты алып окуйт. Өзүнүн катында бул желмооздан тезирээк кутулайын Аллахым деп жазылган экен. Экөө тең ниетине жетти. Урматтуу мусулман бир тууганым, ойлоно турган маселе. Аялдарыбызга туура так, жакшы мамиледе болойлу. Аманатка кыянат кылбайлы, жооп беребиз.